Ата-энебиз тандап берген кызды алышым керекпи же ата-энем айткан кызга үйлөнсөмбү дейт. Эми ата-эне менен кеңеш керек, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыз тандоодо, үйлөнүүдө айткан. Кээ бирлери байлыгын карап үйлөнөт, кээ бирлери сулуулугун карап үйлөнөт, кээ бирлери ата тегин карап үйлөнөт, кээ бири динин карап үйлөнөт. Силер динин карап үйлөнүп бактылуу болгула деген да. Демек эң биринчи баа бере турган урматтуу жаштар, жана Кудай кааласа мына жерде эртеги Кудайым буйрса кыз беребиз, келин алабыз. Эң биринчи бааны, баалуулукту ыйманга, динге коюшубуз керек экен. Андан кийин калганына. Демек бул жерден анан истихарада окуп көрүңүз өзүңүз. Мен нике түнү күнү коркуп күйөм тийбеди. Нике түнү коркуп күйөм тийбеди. Азыр 4 күн болду. Тие элек, нике бузулбайбы? Жок, нике бузулбайт. Нике кыйылгандан кийин кандайдыр бир себеп менен күйөөсү жакындабаган болсо, эч нерсе эмес. Бунда чочулай турган, корко турган учур эмес. Кээде аял кишинин оорулуу күндөрү келип калат. Ошо нике анда бузулбайт турганда. Анан кийин тазалангандай мүмкүнчүлүк болгондон кийин башкаша беришет. Телефон аркылуу талак берсе талак түшөбү? Түшөт тургандар. Шарият мыйзамы жазылган мезгилде телефон бар беле дейт. Телефон жок эле. Ал убакта телефон жок эле, бирок бүгүнкү күндө телефон деле ошол үн да. Азыр мисалы сүйлөшүп атабыз. Ассаламу алейкум деп. Мен башка бир неме менен сүйлөшүп аткан жокмун да, Москвада сүйлөшүп атсам ошо киши менен сүйлөшүп атам да. Эшмат менен, ташмат менен. Демек телефону өзү талак мындай да. Сөзсүз телефондон айтканда эле түшөт эмес. Укпаса деле Америкада туруп, мына мен аялыма талак бердим десе, эч ким уккан жок. Аялы деле уккан жок, кайын журту деле уккан жок. Талак түштү. Укканын кажети дагы жок тургандар. Аял кишинин укканы зарыл эмес ал. Сөз укса түшөт эмес, ага кабар берүү дагы андай зарыл эмес. Түшө берет. Түшкөндөн кийин албетте айтып коюш керек болот, эми билип кандай. Ал иддасын күтүп башка турмушка чыга турган болсун да. Так талак түшүү маселеси өтө бул туугандар орчунду буга менен тамашалашпаш керек да. Ошондой эле жазып койду. Мен сага талак бердим деп койду. Ушул өзү жазган болсо аялына, болду, түштү бул. Тил менен деле айткан жок, жазып койду. Ал мени кагазга жазып коесуңбу, SMS кылып жазып коесуңбу, айырмасы жок. Мен сага талак беремин десе түшпөйт. Талак келечекке түшпөйт. Мен сага талак беремин, талак берейин деп жатам. Талак беремин дегенге түшпөйт. Талак бердим, болду, түштү ошогочу. Мен 26 жаштамын. Турмушка чыга элекмин. Бирок 4 баласы менен ажырашып кеткен балага турмушка чыксам болобу? Ал бала 36 жашта. Бирок үй бүлөм байкем каршы боло берет. Ата-энеңиз менен кеңешиңиз. Истихара окуңуз. Эгерде ошо ыймандуу, диндар болсо, ата-энеңиздин макулдугу менен турмушка чыксаңыз боло берет. Шариятта каршычылык жок. Менин жолдошум мени аябай капа кылат. Жакшы сөз айтпайт. Мен эч кимге айта албай сизге жазып жатам. Сабыр менен жашап өмүрүм өтүп жатат. Тугандар, биз Кудайга шүгүр дешибиз керек. Алла Таала бизге ислам динди берди. Пайгамбарыбыз өзү үлгү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аял кишиге, аял затына өтө боорукер, өтө райымдуу. Алардын ошо көп сүйлөгөнүнө, алардын анча-мынча кемчилдиктерине сабырдуулукка чакырып кеткен да. Ошон үчүн мына жерге разы эми сиздин өмүр жолдошуңуз болуп аткандан кийин эң жакшы сөздү аялыңызга айтышыңыз керек. Эң жакшы мүнөздү аялыңызга көрсөтүңүз. Пайгамбарыбыз айткан: "Хойрукум ли ахлихи". Силердин эң мыктыңар аял бала чакасына жакшыңар деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жубайларына эң жакшы мамиле кылат эле. Алардын бардык нерсесин эске алат эле. Ооруганда, уктап атканда, кийим кечесинде, сапарга, адилеттүүлүгүндө, бардыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы карачы тугандар. Ошон үчүн биз да пайгамбарыбызга ээрчип, пайгамбарыбыз истаусу бин нисаи хайра, силер аялдар тууралуу менин жакшылык кылуу осуятын алып койгула деген да.
коштошо ажылыгындагы бул сиздерге биздерге пайгамбарыбыздын осуяты. Эгерде пайгамбарыбызды чыныгы жакшы көрсөк, анда аялдарга жакшы мамиле кылайлы, өзгөчө турмуш жарыңызга жакшы мамиле кылыңыз. Сиздин урпаңызды уланта турган ошол. Сиздин балдарыңыздын энеси ошол. Сиздин ыйманыңызды сактай турган ошол туган. Эртеге кыямат күнү ошон үчүн сиз сөзсүз жооп бересиз. Алла Кур'анда айткан: "Ала куллукум раин ва куллукум мас'ун ан раияти." Кабардар, ар бириңер жоопкерсиңер, кол алдыңарга жооп бересиңер. Аял бала чакабызга биз кыямат күнү жооп берет экенбиз тугандар. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Иман келтиргендер, өзүңөрдү жана аял бала чакаңарды дозоктун отунан сактагыла дейт. Демек биз аларга дин, адеп, ахлак, сабырдуулук, жакшылыктын бардыгын үйрөткөнгө, ушунун бардыгына биз жоопкер экенбиз тугандар. Күйөм денемдин сол тарабы чымырап жатат дейт. Жаман нерсе басып алган эмеспи дейт. Окутуп көргүлө. Кээде мындай да болуп калат да. Пайгамбарыбыз айткан, мындай ыпластуу жерлерде жиндер көп болот. Бул бар. Тезек, булар жиндердин тамагын билесизби? Тезек болот. Мусурларда болот. Сөөктөр болот. Ошон үчүн анча-мынча мындай сөөктөр тээ бербеш керек. Кээде анча-мынча мындай буту шал болуп ооруп калган ар кандайлардан ушуну учурап калгандардан ушул жиндердин тамагы болот сөөктөр. Ана мындай эле бир тээ бере турган нерсе эмес. Ошондой иплас жерлерде булар көп болот. Мүмкүн илешип калганда, ошон үчүн сөзсүз эгерде ушундай жерлерде болсочу, сөзсүз эле ажатканага барганда кул ауду Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис ажаткана жерде эле окулбайт бул. Аны ушундай бардык мусурлар ушундай жерде, шектүү жерлерде окуп жүрүш керек. Я Алла, жиндердин эркектеринен, жиндердин аялдарынан мени сактагын деген дуаны окуп туруш керек. Мен илим алууну каалайм. Бирок мен үйдө келинмин. Милдеттерим бар, кайненем, кайнатам бар. Аларга кызмат кылышым парызбы? Мен илим алышым үчүн хижрат кылып, то есть бөлүнүп жашашым туурабы? Күйөөм сабыр кыл дейт. Кандай жолу бар дейт. Илим алуу ар бир мусулман эркекке дагы, аялга дагы парыз. Талабул илм фаридатун ала кулли муслим. Бардыгына парыз. Бирок кайча илим парыз, канча илим парыз? Фарзы айын, фарзы кифая деп коелат. Аялдарга туган фарзы айын, мындайча айтканда адал, арам, мойнундагы Алла Тааланын берген фарыздарын үйрөнүү, өзгөчө аялдарга айыздын маселеси, баланы тарбиялоо маселеси, күйөөсүнө баш ийүү маселеси, жана жалпы эле намаз, орозо, зекет, ажылык, ушу маселелерди билүү бул фарыз болуп эсептелет. Анан мындай азыркы медреседе балдар окугандай, андай эле мисалы 5 жыл, 10 жыл окуган, андай фарыз эмес. Өзгөчө турмушка чыккандан кийин анын милдети өзгөрөт. Албетте такыбалуу болсун. Ошон үчүн фарзы айындан эч ким тоса албайт. Ата энеси дагы, күйөөсү, бала чакасы дагы. Бирок эң жакшысы турмушка чыкканга чейин биз туугандар кыздарыбызга фарзы айын, сөзсүз ал милдетти ошону үйрөтүп коюшубуз керек. Мисалы таухид, Алланы жалгыз билүү, ширк деген эмне, иман деген эмне, куфур деген эмне, намаз кандай болот, ата эненин укугу, зикир, намаз, була дуа, ушулардын бардыгын туугандар турмушка чыкканга чейин кыздарыбызды үйрөтүп коюшубуз керек. Азыркындай мындай маселе козголбош керек да. Албетте эми ата энесине кызмат кылып, кайната кайнесине кызмат кылып деле илим алса болот. 24 саат эле кызмат кыла бербейт да. Үйдө ошон үчүн айтып атабыз, 1 саат кичине таалим кылып коюшубуз керек туугандар. Ушу эркектердин мойнунда аялдарына динди үйрөтүү, иманды үйрөтүү, адеп ахлакты үйрөтүү эркектин мойнунда турган фарыз. Эркек, сиз бул жактан бир нерсени үйрөнүп атасызбы, алып атасызбы? Үйгө алып барыңыз. Сөзсүз үйгө алып барыңыз. Базарга барсаңыз бир нерсе алганча барасыз. Эмне үчүн мечитке келгенде жакшы нерселерди үйрөнүп барып, үйгө алып барбайсыз? Бул биздин кемчилигибиз болуп калат. Үйдө мынакей Рияз Салихинден китеп бар го. Момундардын бакчасы деген, кыргызчасы дагы бар. Сады праведных деп орусчасы дагы бар. Фазаил амал деген бар. Дагы башка ушундай пайгамбарыбыздын өмүр баяндары бар. Ушулар менен акын эгерде үйгө күн сайын эле бир жарым саат эле кичине сабак кылып турсакчы, 1 айда көрөсүз. Үйдө ортодо башка береке болот, башка сүйүү болот, урмат башкача болот. Динден маалыматыбызды алып бекемделе беребиз да. Күйөөсүнүн айтканын кылбай койсо чоң күнөөбү? Чоң күнөө. Күйөөсүнө баш ийүү, Аллаху акбар, бул чоң нерсе туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде Алладан башкага сажда кылуу уруксат болгондо,
мен аялдарга буйрук бербекмин дейт, күйөлөрүнө сажда кылсын депчи. Караңыз. Болбосо Алладан башкага сажда кылуу мүмкүн эмес. Ушунчалык демек аялдын мойнундагы эң чоң милдети күйөөсүнө ыраазы кылуу, баш ийүү болуп эсептелинет туугандар. Ар-риджал каввамун алан ниса. Алла Таала Кур'анда айтып койгонда, эркектер аялдарга көзөмөлдөй турган башчы. Ошон үчүн кайсы аял болбосун туугандар, ушу 4 амалды кылса, бейиштин 8 эшиги ачык, каалаганынан кире берет. 5 убакыт намазын окусун. Мына Рамазан айы келет, Кудай кааласа, 1 ай 1,5 айга жетпеген убакта ошол жерден нишеби, Рамазан айында орозосун тутсун. Макулбу? Анан не? Өзүнүн намызын, аберин сактасын. Намахрам эркектер менен аралашып, намахрам эркектер менен сүйлөшүп, иштешип, учурашып жана башка нерселерге барбасын. Бул аберин, намызын сактасын деген сөз. 4-үнчүсү күйөөсүнө баш ийсин. Күйөөсүнө баш ийсин. Ушу 4-өөнү кыла турган болсо, бейиштин 8 эшиги тең ачык. Ал аял бейишке кире берет каалагандай. Арак ичкендерге да насаат айтып коюңузчу. Кудайга шүгүр дейли туугандар. Алхамдулилля, мына мечиттерибиз көбөйүп, даваттарыбыз күчөйүп, алымдарыбыз көбөйүп, арак азайып кетип атат. Дин эркиндиги толук камсыздалган Кыргызстанга биз чоң шүгүр кылышыбыз керек. Бирок дагы деле бар. Дагы деле бар. Эми арак ичкендин зыяны биринчи өзүнө, ден соолугуна да, рухуна дагы, динине дагы, ахиретине дагы. Аны көрүп атпайбыз, алар эч качан оңбойт да. Пайгамбарыбыз айтып койгон, бардык жамандыктардын ачкычы арак ичүүдөн башталат. Хамыр деп коет арабча, мухамаратыл акыл деп коет. Адамдын, биз эмне үчүн адамбыз билесизби? Айвандан ажыратып турган биздин акыл деген бар да. Ошо акылды жок кыла турган арак экен да. Акылдын мухамаратыл акыл дегени акылдын үстүн жаап калат деген сөз. Үстүн басып калат. Ошон үчүн арак ичкен адам сүйлөгөн сөзү орундуу эмес. Басканы жакшы түз баса албайт. Мисалы да, карап көрсөңүз бардыгы менен эле жакалашып, бардыгы менен урушуп, өзүнүн аялы менен апасын ажырата албаган, мисалы. Ушунчалык бекеринен жаман айтылган эмес да булчу. Кудайым иншалла арак ичкендерге Алла Таалам тоба берсин. Амин иншалла. Өзүбүз да биз аракет кылыш керек. Бул жаман нерсе. Бул акылды жок кылгандан кийин адамдын өзүн жок кылат, дүйнө ахиретинде бактысыз кылат. Жаш жубайлардын бирөөсүнүн ою бузулса, ысытма жасаса болобу дейт. Окутушсун экөө тең эле. Анан кээ бирлер ушуну профессия кылып алгандар бар да. Атайы ысытма, анан суутма, бир балекеттердин бардыгынчы. Бул жакшы эмес туугандар. Бизде шариятыбызда пайгамбарыбыз таштап кеткен сактануу дуалары бар. Кур'андан жана хадистерден. Эң жакшы ушуну карманышыбыз керек. Ортодогу ынтымак боло турган, азмынаке айтып атат. Не дейт? Ысытма жасаса болобу. Тууган, биз пайгамбардын сүннөтүнө амал кыла берели, андан күчтүү ысытма жок. Пайгамбардын сүннөтүнө амал кылгандан дагы күчтүүрөөк ысытма жок. Пайгамбарыбыздын сүннөтү кандай эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнө киргенде салам берип келет эле. Үй бүлөсүнө жашоонун 3/4 бөлүгүн бөлөт эле. Пайгамбарыбыздын жашоосу 3кө бөлүнүп, бир бөлүгүн Алла менен, бир бөлүгүн эл менен, үммөт менен, бир бөлүгүн аял бала чакасы менен өткөрөт эле. Бүгүн биз убакыт бербей атабыз. Бүгүн биз аларга жылуу сөздү арнай албай атабыз, жолдой албай атабыз. Болбосо, ушул биздин бактыбыз тууган. Биринчи ушу жакшы мамилени, биринчи алар менен ушу демек көбүрөөк убакыт беришибиз керек экен да. Момундардын ыйманын толугурагы үй бүлө бала чакаларына жакшырагы деп бекер айткан эмес. Менин күйөөм эстегенде кээ бирлер айтат, ушу жол ачылганга турмушум, багым ачылбай атат деген эле сөздөр. Намаз бейиштин ачкычы болуп аткандан кийин бу дүйнөнүн бактысын жөн эле ачат бул. Бейишти билесизби, туурасы 7 жер 7 асман. Бейишти башка нерсе менен ача албайсыз, намаз ачат ошол. Намаз ачат. Мифтахул жанна ас-сала, пайгамбарыбыз айткан. Бейиштин ачкычы намаз мынакей. Ушу бейишти ачып аткандан кийин сиз ишенип коюңуз. Бу дүйнөдөгү бардык сиздин жакшылык эшиктерин сизге ачып берет, бактыңызды ачып берет, бул намаз болот. Ошон үчүн мындай айтып аткан ысытманы токтотуп эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө бекем, өзгөчө намазга бекем болойлу. Менин күйөөм аябай кызганчак. Телефондо досторум же эжелерим менен да сүйлөшсөм, жини келет. Эмне кылсам болот? Кызгануу бул ыймандын сыпатынан. Кызганбаган даюс деп коет, бул жаман неме. Мусулман адам, эркек адам
Ол қызғанат. Бүгінгі күнде мына қарындаштарыбызға да ежелерімізге айтайын. Телефон келді, келері кеш келе телефонын қармай отыра берсе, жолдошына көңіл бұрбаса, ал менен жақсы сүйлөшпөсө мисалы, алда тур эмес-ти. Бирок мына жердеги азыр сен айтып атканың досторуң, эжелериң күйөөңүздүн алдында алар чипухада эчтеке эмес да алар. Алар күйөөңүз айтканда дос, эжелерди токтотуп коюш керек алар. Ата-эне менен сүйлөшүп аткан болсоңуз, ата-эне менен ушундай бир маселелерди карап аткан болсоңуз, бул бөлөк нерсе. Бирок эжелер, агалар, достор деген күйөөнүн алдында алар вообще бир укуктага келе турган болсок, очередь кезеги дагы жок да булардачы покачы. Кийин эми бар. Бирок ошол маселе эмне үчүн? Силерде негизи ошо телефондун себебинен ажырашып кетпегиле. Телефондун себебинен бири-бириңерге жаман айтышып, ушундай жаман нерсе болуп кетпесин. Укукту билиш керек биринчи. Эми келгенден кийин агерде ал күйөөңүзгө деле айтып койсоңуз болот да, кандай деп. Мен кичине ошо сүйлөшүп алайын, бир аз немелерим бар десе, макул дейт ал деле. Демек сиздин урматтаганыңызды көрүпчү, сыйлаганыңызды көрүп, уруксат сураганыңызды көрүп, күйөөнүн жүрөгү деле бир карышкырдын жүрөгү эмес да. Жакшынакай эле Кудай кааласа бир ооз айта турган болсо макул дейт. Келип алса тияктан караганы карабай, учурашпай, чайын койбой, хотя бы бир эки сөз, жылуу сөз айтпай, жылмайып күтүп албай, телефонун кармай берсе, ушат да, конечно. Бул жагында туура караш керек да. Мен аялы бар адам менен сүйлөшөм, эмне кылсам болот, мени алам дейт. Болбойт. Нике кылгандан кийин анан ишенсе болот. Никеге чейин булардын бардыгы туган шариятыбыз тыюу салган нерсе. Алла Таала биздин алсыздыгыбызды дагы билет, макулбу? Биздин кайсыл жерден адашуубузду да жакшы билет. Ошондуктан Алла Субханаху ва Таала узактан эле ла тaqrabu зина, зынага силер кылбагыла, зына кылбагыла деп тыюу келген жок. Зынага жакындабагыла. Кайсы нерсе зынага жакындата турган болсо, ошондон сактангыла деген буйрук бол. Мейлі ал музыка болобу, мейлі азыркындай жазуу жолу ушул болобу. Ошон үчүн шариятыбызда дагы бир көрүп койгонго, мындай кылып жүз башын көргөнгө уруксат берилет. Бирок сүйлөшө бергенге уруксат эмес, никесиз болбойт тургандар. Шайтан алдап коет. Канчасын ыйлаганын көрүп атабыз. Мени алам деди эле, мен азыр аял киши алданып калды, кыз бала алданып калды. Кийим не кылды? Албай койду, таштап кетти. Бунун бактысы эмне болду? Боюнда бар экен, төрөдү, баланы ким калат эми? Каяка? Валаду зына, зынадан төрөлгөн бала болот. Кичине бир, канча десем, бир аз арзыбаган убакыттын рахаты үчүн түбөлүктүү дозокту өзүнө даярдап атат да. Андай болбойт тугандар. Ошон үчүн шариятыбыз таза шарият, уяттуу динибиз бар. Баш кошконго дагы шариятыбыз уруксат берген. Кудайга шүгүр, биздин динибиз христиандардын дининдей болуп, аларда монашество деп коет. Үйлөнбөгөн атаман да. Бизде кандай үйлөнүп бала чакалысы көп болгон атаман да бизде. Мына. Ошон үчүн бирок бардыгы өзүнүн чеги менен бар. Күйөөсү ата энесине жинденип, аялына бакырып кет. Кандай дейт? Күйөөсү ата энесине жинденип, аялына бакырып кет үйүңө десе канчалык туура деп. Эми бул туура эмес эми. Бирок кет дегенден кийин, жосы чыгып кет арамына деген бул менен талак түшүп калбайт. Эгерде жүрөгүндө ошо ажырашуу болсо, анда Кудай сактасын. Ошон үчүн аларга мисалы ата энесине биринчи жинденгенде эле туура эмес. Бардык нерсеге сабырдуулук менен болгон жакшы. Күйөөсү арак ичсе, аялы намаз окуса болобу дейт. Аялы намаз окуса болот, дуа кылсын ошо күйөөсүнө. Дуа тугандар момундун куралы. Дуадан күчтүү нерсе жок. Дуадан дагы Алла Таалага тез жеткире турган бендени күчтүү нерсе жок экен да. Ошондуктан ибадаттын маңызы дейт. Ибадаттын руху, каймагы бул дуачы. Ошон үчүн дуага шектенбей дуа кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы, силер дуа кылгыла, кабыл болгонуна толук ишениң. Удуллах ва антум муқинун бил ижаба. Силер дуа кылгыла Алла Таалага, кабыл болгонуна шектенбеш керек экен да. Шектене турган болсо кабыл болбойт. Өзгөчө мына намаз окуп атат. Я Алла, сенин колуңда күйөөмдүн жүрөгү. Ыйман салуучу дагы сенсин. Арактын жиркени үчүн да салуучу сенсин деп. Астайдер мындайча айтканда, токтобостон, үзгүлтүксүз дайыма дуа кыла бериңиз. Кудай кааласа Алла Таала иншалла күйөөңүзгө эртең кеч бир товфик берет. Аны албетте бул себебин дагы аткарып коюш керек. Соо учурунда кичине сабак өткөрүп үйдө, же болбосо дааватка жиберип, жумага, ушундай сабактарга барып иншалла аракетин дагы кылып коюш керек да, мындайча айтканда.
Эгерде пешим намазында 4 рекет парызды 2 рекет парыз деп адашып, имамга уюп, окуп алса кандай болуп калат? Эчтеке болбойт. Тугандар, ниет бар го, бул фарыз. Ниет кылуу фарыз. Бирок ниет кылуу бул тилдин амалы эмес, жүрөктүн амалы. Ниет жүрөктүн амалы, жүрөктөн ниет болот. Мисалы, сиз азыр келдиңиз дагы шам намаз окудук барыбыз, Жүрөгүңүздө шам намаз ниетиңиз бар. Бирок тилиңизде куптан деп окуп алдыңыз да. Имамга уюп алдыңыз. Сиз го бул жерде 2 рекет менен 4 рекетти айтып атасыз. Даже сиз куптан намаз эмес, багымдат намаз деп айтып алсаңыз дагы, сиздин жүрөгүңүздөгү ниетиңиз шам намаз болчу, намазыңыз боло берет да, өтөт Алланын алдында. Эми сиз шам намазга келдиңиз. Оюңузда асыр намаз да, асыр намаз. Ниетиңиз асыр намаз. Тилиңиз менен шам намаз деп туура эле айттыңыз. Алланын алдында кабыл болбойт. Түшүндүңүзбү? Демек, тилдин этибары жок. Жүрөктүн этибары калынат. Ниет жүрөктүн амалы. Дагы айтайын, тил менен эгерде азыркындай рекетте, же болбосо намаздын өзү кайсы намаз экенин атап атканда адашып кете турган болсоңуз, ага кыжалат болбоңуз. Жүрөгүңүздө ниетиңиз кайсы эле? Мына ошого этибар калынат. Мен мисвакты багымдатка турганда жума күндөрү 20 мүнөттөн кылам. Калган намаздарда 10 мүнөттөн кылам. Ушул туура элеби дейт. Аллаху акбар. Өмүр бою мисвак го мунуку. Намазда 20 мүнөт мисвак бул көп убакытка. Мисвак эми биринчиден туугандарында мисвак бар го. Бардык пайгамбарлардын сүннөтү мисвак. Ислам дини тазалыктын жарчысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол доорда элестетип көрөбүз. Мисвак менен канчалык мисвакка кызыктырган. Өзү мисвакты такыр таштаган эмес. Бир эле 5 убакыт намазга эмес, эртең менен турганда дагы тамак жегенден алдын, тамак жегенден кийин көп унчукпай калса, ошондо деле көп сүйлөсө ошондон кийин деле мисвак колдонот эле. Мисвак Алланын ыраазычылыгын алып келе турган, шайтандын ачуусун алып келе турган амал экен. Мисвак менен окулган намаз, мисваксыз окулган намазга караганда 70 эсе соо көп деген риваятта келет. Демек, мисвак ушунчалык машаалла маанилүү, бирок мынанчалык көп убакытка эмес. Мисвак тиштин эле тазалыгы эмес, ооздун тазалыгын айтат. Демек, тилге дагы мисвак кылынат, тилге. Какырыктар, балгамдар чыгат, үн жана башка. Мына жакта жаактын мисвагы, ооздун бардыгына бул мисвак болот туугандар. Зикир тартып башкаларга хадия кылса, сообу манга тиеби? Же хадия кылгандаргабы? Сообу тиет, мындай туугандар. Бир эрежени түшүнүп алайлы. Кайсы нерсе сизге сообу тийсе, ошону сиз башкаларга багыштасаңыз гана сообу жетет. Кайсы нерсе сообу сизге тийбесе, башкага эмнени багыштайсыз деги жок нерсени. Мисалы, өлгөн адамга Кур'ан окуу акчага. Өлгөн адамга Кур'ан окуу акчага. Акчага Кур'ан окуй турган болсоңуз, Кур'андын сообу сизге тийбейт. Сизге тийбегенди өлүккө каяка тийсин? Өлүккө жетпейт. Түшүндүңүзбү? Эми зикир кылдыңыз, буну сообу сизге тийди. Сизге тийгенден кийин башкага ким, атаңызга, апаңызга, досуңузга, чоң атабы, чоң энеби, тайкеби, байкеби, кимге сообун багыштасаңыз ага жете берет. Кудум ушундай да бардык амалдарда исали савап деп коет. Савапту башкаларга арноо, башкаларга жеткирүү. Бул качан савап жетет? Качан сиздин өзүңүзгө жетсе биринчи. Өзүңүзгө жетиш үчүн шариаттын эрежелери бар. Демек, акча үчүн өлгөнгө Кур'ан окуй турган болсок, же болбосо мисалы бирөөнүн ден соолугу ооруп атат, ушуну жакшы билип алайлы туугандар. Бул акыркы күндөр ушундай көбөйүп кетип атат. Мисалы бирөө ооруп келди, буга дем салып туруп акча алсаңыз болот. Бирөө үй салды, машине, же болбосо кулакка азан айтып кой деди баласына, кандай болбосун, тирүүлөргө алардан акча алсаңыз болот. Бирок бир киши өтүп кетти, жаназага акча алсаңыз болбойт. Өлгөн адамга Кур'ан окуп туруп ага акча алсаңыз болбойт. Анда сообу тийбей калат. Ошон үчүн азыр бүгүн бирок бизде ушундай риваж болуп калган, өтүп кеткендерге сөзсүз Кур'ан окутуп акча беребиз да. Ошон үчүн биз ушундай амалга өтөйлү. Кур'ан окутай электен мурда эле акча берип коелу бере турганыбызда. Эгерде ушунчалык эле молдону сыйлай турган болсок, баары бир бере турган болсок,
Kur'an окуткандан мурда эле берип кое бериңиз. Шуну бир урматтаганыңыз үчүн болсун. А Кур'ан окулган калыс өлгөн адамдын сообу жетсин да, өлгөн адамга сообу жетсин. Пешим, асыр, шам калган каза намаздарды куптанда кошуп окуп койсо болобу дейт. Болот тугандар. Каза намазды 3 маалда окуса болбойт. Ушуну эле билиңиз. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Ушу 3 маалда каза намазды окуса болбойт. Калган учурларда качан убактыңыз болсо, каза намазды окусаңыз боло берет тугандар. 5 маал намазды убактысын билбей жатам. Намаз окуйм, бирок балдарым саат менен окубайсызбы деп жатышат. Жок. Намазды тугандар бир фарыз бар, убакыт. Убакытты билип окуу намаз. Пешим намаз убакыт кирилекте эле окуп ала турган болсок, 1 минут мурда намаз кабыл болбойт. Багымдат намазы убактысына келелек 1 минут окусаңыз кабыл болбойт туган. Демек, убакыттын кирүүсү ошол убакыттагы фарыз намазга аткарууга себеп болуп эсептелинет. Ошон үчүн сөзсүз убакытты шариятыбызда Кур'анда Алла субханаху ва таала айтып койгон, момундарга 5 убакыт намаз өз убактысында фарыз кылынган. Пайгамбарыбыз убакыттарын бардыгын көрсөтүп койгон. Бүгүнкү күн технологиядагы аябай өнүгүп, Кудайга шүгүр, азыр ар бир райондо, ар бир айылдын дагы жыл бою 5 убакыт намаз чыгып калган. Мына Кудайга шүгүр, муфтияттын азыр сайтында карай турган болсоңуз, андан башка дагы көп азыр немелер чыгып атат. Бу Насаат медиада башкалар толтура. Ошолорду карап саат менен окуңуздар тугандар. Намаз учурунда көздөн жаш куюлуп турат. Бул эмнеси, намазды бузбайбы? Намаз бузулбайт. Көздөн жаш чыкса бузулбайт. Көздөн жаш чыккан жакшы нерсе бул. Дарат алганда бети колду кургатып, анан бутту жууп жатам, эч нерсе болбойбу дейт. Тугандар мындай. Дарат алгандачы бир мүчөдөн экинчи мүчөгө өтүп аткан ушул убакыт аралыгы көп болбош керек. Бир мүчө колду жууп, ошо кол кургап кала турган убакытта болуп кала турган болсо, анда даратты кайра баштан алыш керек. Көбүнчө адамдарда мындай. Даратты алат, путун жуа эле, ажаткана жанынан үйүнө келип, жоса арчынып, үйүнө келип, анан шашылбай бутту жууйт да. Буну кандайдыр бир деңгээлде жакшы эмес тугандар. Эгерде кыска мөөнөттүн ичинде болсо мейли. Кыска мөөнөттүн. А бул баарыбызды жууп, арчынып, үйгө келип, анан шашылбай бутту жууп. Жок. Намаздагы азыр бетти жууган фарыз, колду жууган фарыз, чыканакты кошуп, баштан 4төн 1 бөлүгүнө мас тартышлык фарыз, 2 бутту, томукту кошуп туруп жууш фарыз. 4тө. Ушу 4 фарыздын биринин артынан бири болгону дагы зарыл болуп эсептелинет. Алымдар важипке өкүм берген. Демек, ортосу ажырап калбасын да, бирок убакыт менен өткөртпесин. Биринин аркасынан бири. Татабу дейт, биринин аркасынан бири кылыш керек тугандар.